Арбаңыздар, урматтуу Көкбөрү каналынын көрөрмандары. Алдыда биз сүйгөн спорттогу акыркы жаңылыктар тууралуу айтып берүүнү улантабыз. Таласта салтка айланган райондор аралык мелдештери өтүп жатат. 31 январ күнү турнирдин экинчи этабы Бакай Ата районундагы Маданият айылындагы ат майданда өттү. Чоңдор арасындагы турнирде Талас району Кара Бураны 3-0 эсебинде утуп алышты. Акыркы салымды Майрамбек Рыспек уулу салды. Бул голду көрөлү жана баа берели. Эске салсак 24 январда Кара Бурада болгон мелдеште Талас району 3-5 айырмасында Кара Бурага утулуп калган эле. Эми жаштар арасындагы оюндарга келсек, 31 январдагы мелдештин финалында Манас районунун жаштары Кара Буранын жигиттерин 7-2 айырмасында утту. 7 улактын 6-оосун Өмүрбек Эсен уулу салганын айтып өтөлү. Былтыр Өмүрбек жылдын мыкты жаш оюнчусу аталган. Көз тийбесен, жаркаттан алыс болсо бул жигит быйыл мыкты оюнчуга негизги талапкер болот. Bırakın, saatlerken ki Ömürbek Esen uğruna bana olsun. Ben sakaldan paylaşıkmın. Ömürbek, ben sakaldan paylaşıkmın altınım. Sen oynağında tolkumdan keten. Ömürün uzun olsun. Atay koygan eken atındı Ömürbek dep. Ömürün bak, uzun bol, baklı jigit bol. Amin, bana. Aksakaldım bak. Таластагы райондор аралык турнирдин кийинки этабы 7 февралда Таласта, 14 февраль Манас районунда өтөт. Мына ушул оюндардан кийин гана ынтымактын курамы аныкталат. Алдыда Талас району менен Кара Бура районунун курамалары менен тааныштырып коелу. Талас районунда төмөнкү оюнчулар бар: Марлис Койгелдиев, Дастан Сагынбек уулу, Ерсултан Айдархан уулу, Райымберди Жаныбай уулу, Эрлан Төлөбеков, Тойчу Коргонбаев, Астаркул Табышев, Бекбото Даймир уулу, Эрбол Талантбек уулу, Майрамбек Рыспеков, Турат Эмилбек уулу жана Эржан Төлөбеков. Ал эми Кара Бура районунун курамы төмөнкүдөй: Данияр Искендеров, Урмат Раушан уулу, Жанышбек Субаналиев, Дүйшөналы Кекенов, Бакыт Төлөгөн уулу, 6-чы Курман Искендеров, 7-чы Орозбек Эркинбеков, 8-чы Бахтияр Жабагиев, 9-чы Айбек Калимбек уулу, 10-чы Нуржан Мелисбек уулу, 11-чы Жакшылык Руслан уулу, 12-чы Кушчубай Илис уулу. Дагы бир жакшы жаңылык: Бишкек Федерациясы 25 апрелде Бишкек мэриясы Борбор каланын 145 жылдыгына карата чоң байгелүү турнир өткөрүүнү пландоодо. Азырынча турнирдин форматы кандай өтөөрү жана кайсыл жакта болоору тактала элек. Бул турнирге жалпысынан 12 команда катышаары маалым болууда.